Жаңағы мұғалімдербіз. Келіңдер балдар. Қазір шундай алмастырып тұр ғой менің мектепте. Здравствуйте! Я учительница начальных классов Сайдулаева Лола Курбанбековна. Работаю в данной школе 40 лет. В этом году исполняется 40 лет. В нашей школе, это наша школа, Учкурганская вспомогательная школа-интернат коррекционного вида. Школа работает уже тоже 40 лет. Наша школа работает. И здесь обучают больные дети. Дети в спецшколе. У нас имеется программа, специальная программа, по которой мы обучаем детей. Это программа облегченного вида. Здесь дети занимаются до обеда, ну, как все ребята, учатся. После обеда они делают домашнее задание. После домашнего задания у них сон, они спят, отдыхают малыши, а старшие занимаются в кружках. В нашей школе обучается 148 учащихся. Все дети по всей области, к нам приезжают дети со всей области. Также занимаются дети из Ошской области, самого Баткена. Дети приезжают в нашу школу, потому что наша школа считается лучшей. Кадамжай районунун Учкоргон балдар үйүндөгү биздин келечегибиз болгон тарбиялануучулар, сиздерди жыпар жыты-жыттанган жаз майрамы менен куттуктайбыз. Балдар, сиздер дениңер сак, көңүлүңүздөр куунак болсун, бактылуу өмүр жана кең келечек каалайбыз. Өмүрүңөр талдай көктөсүн, өзүңөрдөн ырыс кетпесин, досторуңар азап чекпесин, эч качан жашын төкпөсүн. Балалык кез эң кымбатсың дүйнөдө, балалык кез эң кымбатсың жүрөктө. Балалык күн эстеп жүрөм, дали сени унутпай, коштошсом да жылдар өтсө, күн өтсө. Буйрук Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Илим министрлигинин 2017 жылдын 10 мартындагы номер 277/1 буйругу менен Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелери социалдык адилеттүүлүктүн дүйнөлүк күнүнө арналган 1 айлыгына карата социалдык аялуу катмарын балдар үйүндөгү тарбиялануучуларга өз демилгелүү мектептин көркөм жамааттын концерттик программасы менен өткөрүлгөн кайрымдуулуу акциясынан топтолгон акчалай каражатты материалдык жардам көрсөтүү максатында Кадамжай районунун Учкоргон балдар үйүнө жиберилсин. Анда эмесе, урматтуу биздин келечегибиз болгон жаш балдар, силердин назарыңарда көркөм окууга назарыңарды бөлсөк, анда Алтынбек уулу Нургазы баргытып алга басты, кармашты кас душманга кыргын салды, ок тип оң санына кан көп кетип, жыгылды жүздөмөндөп эстен танды. Фашисттер араң жаткан жарадарды штабка сүйрөй качып алып барды, дарылап жара болгон бутун таңып, эс алтып, анан кийин тергөөгө алды. Айткының кайсы жерде эмне бар, акыңа каалагандын бардыгын ал. Биз жеңип орустарды түгөткөндө, сен барып өз элиңе бек болуп кал.
Боронбай қалчылдады қаны қачып, қабағын қарыш түйді қарын чачып, былқ етпей тұра берді ошонда да, бір дағы сөз айтқан жоқ сырын açып. Офицер тұрды дағы көкке қарап, алдырды түркін тамағарақ шарап, ойлап көр, жаш екенсің өмір қымбат, жоқ тебе қызмат көрсөт ішке жарап. Боронбай өлөмүн деп санабастан, тамағын түркін дамын қарабастан, былқ етпей тұра берді ошонда да, тұрғандай тұтқындалып бір жашарстан. Офицер ачууланды жертеп келеп, қиналды керектүү сөз айттырам деп, қорқуту алдын жардам бербеген соң, ақыры өлтірүүнү көрді окшойт деп. Кыйкырды, 2-3 желдер кирип келди. Жолборстук таткыла буйрук берди, сүйрөшүп алып чыгып куужугачка таңышты, кагышты, асып керди. Үстүнөн карамайды чачып туруп, от койду, жалбырттантып ниети куруп, жүрөктү телсиз жалын урган кезде кыйкырды, күйүп турган колун сунуп. Жашасын коммунизм бүт дүйнөдө. Желкүлүк ошол замат коштуу күйгө, камыштар шыбырашып салып үнгө, уланып кабар жетти айга, күнгө. Hoyloy berem eşimde da uyde da
Ar bir candın esen bolsun enesi. Apam barda düne tügül baş esen. Todoyup kubat canda jürgün elesi. Apam barda düne tügül baş esen. Apamdı orun kubat canda jürgün elesi. Bakıp balkıp bakta gülü ceynağa. Balalıkka bakıp koşu sayrağa. Bargım gelet apama. Baltır beşik bala bul hayradan. Bargım gelet.
гимназия мектебинин соц педагогу Рысалиева Эжисхан эжеге сөз берип койсок. Балдар мектеби силерге биз келип кичине болсо да көңүлүңөрдү көтөрүп кеткениңизге, ушул биздин балдарыбыздын демилгеч топторуна келип отурган силерге көркөм өнөрлөрүм, көркөм жамааты менен силердин мугалимдер жамаатына ишиңиздерге ийгилик, ал эми ушул биздин кесибибиз болгон жүрөгүм менин балдарда дегендей ушул балдарыбыз аман болсун, асманыбыз ачык болсун, дайыма бизге жылмаюу, мээрим гана керек болуп, ошого муктаж болбой жашап кетишибизге каалап кетем. Бүгүнкү биздин иш-чарабыздын негизги максаты 2017 жылдын 10 мартында түзүлгөн иш-чаранын социалдык адилеттүүлүк үчүн арналган 1 айлык иш-чаранын негизинде силерге ушул концертибизди көңүлүңүздөрдү көтөрүп кетүүнү чечип 3000 сом акчалай жардам көрсөтөбүз. Аны силерге носки катары таркатышат. Директорге замрежиге биз берип кеттик. Дайыма асманыңар ачык болсун. Эч качан көңүлүңөр чөкпөсүн. Биз бардыгыбыз бирдейбиз, бир укуктабыз. Биздин талабыбыз дайыма келечегибиз алдыда. Силерге дайыма жакшы кесиптин ээси болушуңарды каалап кетем. Кадамчайдан келген окула гимназия мектебинин жамааты, окуучулар, мугалимдер, урматтуу биздин окуучулар, мугалимдер, биз сиздердин бүгүнкү көргөн концертиңиздерди өтө кул коюп, балдарыбыз ушунчалык кубанычта, эргүү менен суктанып, сиздердин концертиңиздерди көрдүк. Сиздерге чоң рахмат. Мындан ары ийгилик каалайбыз. Дайыма жолуңуздар ачык болуп, ушинтип балдарга, элге кызмат кылып, улуу инсандардан болуп жетишиңерге сиздерге балдарга биз каалайбыз. Сиздердин ошо концертиңиздерге жооп кылып, биз кичинекей балдарыбыз ушу улуу Манас атабыздын улуу Манас эпосуна кичинекей үзүндү жооп кылып кайтарып коелу деген ниетте. Sana Manas Keturat altın tacı başında, askerdin turgan karşında, bul kim degende Turay, askerdin turgan karşında, hazır 15 yaşında, akıllı bolar cay dedi, atası anı bay dedi, anı aytıp çizdenler, açkın dedi gözündü, ey! Manas bağlıptır, Manas sakka kanıptır, Ulu coşan sırası, 12'ye dalıptır, Karı yardım iniptir, Ağaç böstü giyiptir, Aşal gözler en Manas, Uğrun arga tar tapay, Uğru şarga yol tapay, Atı şarga ot tapay, gece yine çok tapay, zın zın edip gelever, kara kızay mancını, kalır şarga oy kılıp, kalgan eken kabulgan, kıyla yırtsın kırganın, abayım. Manas balıktır, Manas atka kanıktır, Manas'ın ulu semete, başında kunduz devete, Baydın kızın var deptir, kırmızından bir deptir, kırmızından bir vese, kızıdı ağla kaç deptir, kızıdı ağla kaç kandan, kılıcı menen atıptır, kılıcı tibey kalıptır, naydası menen atıptır, naydası sınıp kalıptır, baltası menen atkandan, başıdı ağla kaçıptır, İş-çaranın jıйынтык sözünün мектебибиздин директору Райымжанова Замира Мамараджабовна. Дорогие дети, давайте 5 минут внимания, ребятушки. Вы устали, давайте чуть-чуть внимания. Дорогие ребята, мы сегодня посмотрели концерт. Да, вам понравилось? Было очень интересно, было очень красиво. Мы от всей души благодарим, уважаемые ребята, вас. Вы приехали вот под руководством соцпедагога Рысалиева Эжисхан. Biz sizde muhallim коллективдеріңізге чоң игілік тілейбіз, қалайбыз. Мы желаем, чтобы вот эти дети, которые приехали к нам, они уже будут немного другими. Вот вы сегодня приехали с благотворительным концертом. Детям, которые нуждаются в этом. Вы показали свой талант, свои умения.
И вы в будущем это пронесете через всю свою жизнь. Вы будете уже другие, немного добрые, немного благотворительные. Я желаю вам светлого, счастливого пути, чтобы будущее Кыргызстана это за вами, вот за нашими детьми. Чтобы вы, наши будущие, были всегда вот такими талантливыми. Вы всегда, чтобы были вот такими добрыми, красивыми. Чтобы в ваших умах всегда появлялись мысли на развитие нашего государства. Чтобы мы знали, что будущее за прекрасными людьми, за прекрасными молодыми людьми, как вы. Большое вам спасибо от имени всех детей, от имени нашего коллектива. Желаем вам крепкого здоровья. Часто приезжают к нам другие школы, 17-я школа часто к нам приезжает. Мы хотели бы, чтобы вы тоже были нашими частыми гостями. Не обязательно подарок. То, что вы приезжаете, это уже подарок для наших детей. Спасибо вам. Будьте всегда вот такими красивыми, добрыми и прекрасными. Спасибо большое. Сизге карап Тургунская специальная школа-интернат образована в 1976 году. Я являюсь директором этой школы, я Замира Рамжанова, являюсь директором этой школы, работаю в данной школе более 40 лет. В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы работаем с 50 детьми, работает коллектив 55 педагогов, 30 человек обслуживающего персонала. Школа находится на республиканском бюджете, наши дети обеспечены хорошо, у нас хорошее питание, хорошая одежда. Но мы всегда нуждаемся в добром слове. Сегодняшний концерт, показанный школой гимназии, школой лицеем Охна, настолько был хорошо воспринят детьми. Мы любим, наши дети, как и все дети мира, любят музыку, любят петь, танцевать. И я хотела бы выразить от имени коллектива огромную благодарность за сегодняшний концерт, за организацию такого прекрасного концерта. Я думаю, те дети, которые сегодня благотворительно выступили перед нашими детьми, будут еще добрее, будут еще выше, будут еще творчески относиться к своей работе, к своему будущему. И всегда будут знать, что есть дети, есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, которым нужно сказать доброе слово, которых нужно поддержать в какую-то трудную минуту. От всей души благодарим этот коллектив. В нашей школе на данный день обучаются 146 детей, работает 54 педагогов с этими детьми. Среди них и психологи, логопеды, у нас есть врачи. И все они служат этим детям, чтобы этим детям было легко, чтобы они в дальнейшем могли найти свою дорогу. Районда номер 3 Охна гимназия мектебинде быйылкы 2017 жылдын 10 мартында түзүлгөн 200 илим жана билим министрлиги тарабынан өткөрүлүшү 10 марттан 10 апрелге чейинки иш-чаранын негизинде биздин мектептин окуучулары демилгечи топ түзүп, материалдык жардам топтошуп, ошондой эле өздөрүнүн көркөм жамааттык концертин уюштуруп, бүгүнкү балдарга номер 3 Коргон районундагы 3 Коргон айылындагы көмөкчү жатак мектепке келип өз салымдарын кошуп, ушу балдардын көңүлүн ачуу үчүн, колдоо үчүн келип отурабыз. Мен Суранова Рахат Охна гимназия мектебинен ушул Уч Коргондогу Уч Коргон жатак спецшколасына өзүбүздүн мектептин жаштык бийчилер тобунан концерттик программа уюштуруп алып келип, бүгүн ушул жатак мектептеги окуучуларга жакшы маанайларын көтөрүп концерт тартууладык. Бул жерде көп улуттун балдары жашайт экен, өтө жакшы экен, ынтымактуу экендер. Булардын маанайы менимче өтө көтөрүлдү. Ошондой эле биз ушундай кайрымдуулук кылып, жаштарды уюштуруп, концерттерди башка жактарга дагы чыгууга окуучулар менен аракет кылып жатабыз. Биз мына Охна гимназия мектебинен келип, Уч Коргон жатак мектебиндеги балдарга кичине болсо дагы чакан концертти уюштуруп, окуучулар тарабынан чакан концерт уюштуруп, булардын көңүлүнө ачып, аз болсо дагы ошон менен бирдикте акчалай жардам дагы алып келдик. Биз бул балдарга каалоорубуз дайыма жаркын келечек, бактылуу өмүр, эч качан жашоосунда кайгырбасын булар. Ошондой эле айткым келет, мээримдүү айылда, бул жатак мектебиндеги балдардын келечеги кең болсун, бактылуу өмүр, дайыма жашоосунда жакшы маанайда жүрүшсүн, мээримдүү
адамдардан болсун деп тилеп кетебиз. Бүгүн биздин мектепте аябай чоң кубаныч болду. Бизге дайыма ушу Кадамжай билим берүү мекемелеринен, билим берүү мектептеринен көп башка дагы мектептер келип дайыма бизге мээримдүү концерттерин берип келет. Бүгүн болсо ушул Кадамжай районундагы Охна гимназия мектебинин мугалимдер жана окуучулар жамааты келип, биздин балдарга бир чоң кубаныч тартып келишти. Алар чоң концерт беришти. Ошондой эле гуманитардык жардам берди балдарыбызга. Бул болсо да кичинекейди биз чоң кабыл алып, буларга аябай ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да алардын иштерине ийгиликтер болсун, балдар каалаган кесиптерин ээлесин. Биздин мектебиз дайыма ушундай мээримдүү концерттерди күтөбүз да. Баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушкоргон жатак мектебинин ага тарбиячысы Исакова Айшамын. Ошол биз бүгүнгү келген Охна гимназия мектебинин жалпы жамаатына, окуучуларына, мугалимдерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу мектеп, Учкоргон жатак мектебинин жамаатынын атынан ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушундай мээримдүү концерттерин төгүп, балдардын күлкүсүнө, кубанычына ортоктош болуп жүрө берсин.